Максат байке, көпчүлүк азыр оюнду күтүп атат. Жигиттер менен сүйлөштүңүзбү, эмне дейт? Балдар менен постоянно сүйлөшүп турабыз. Балдар канча көптөн бери үйдө болуп сагынып калышты оюнду. Только бул балдар эмес, көрүүчүлөрүбүз дагы өзүбүздүн алар да сагынып атат, демөөрчүлөрүбүз да сагынып атат. Ошо оюнду күтүп атат, качан кайра чалышат, качан болот, эмне болот, оюн болобу, болбойбу, Толунчумай болобу, болбойбу деп. Жаңылык күтүп атасыздар. Жаңылык күтүп атабыз. Жакшы жаңылык болуп калат буюрса. Анан быйылкы жылы негизи намыс командасынын баягы демөөрчүлөрү көп деп угуп атабыз. Колдогондор бар экен, жаңы аттар келип атат, контрактка жигиттер келип атат. Негизи эле кандай даярдык менен баштадыңыздар эле жылды? Эми быйылкы жылы Кудайга шүгүр, жакшы биздин дагы ошо нарындан балдары, нарында ошо жердештерибиз жакшы бир колдоо көрсөтүп атат намыс командасына. Намыс командасы түзүлгөндөн бери өзүңөр билесиңер, 3 жыл болду. Ошо акыркы жылдары кичине баягы жакшы результат көрсөткөн үчүн ошо колдоолор болуп атат, Кудайга шүгүр. Жакшы аттар алынып атат. Оюнга аябай 100% даяр болчубуз Ноорузга. Ана жанагындай кырсык болуп калып, ошондон кийин кичине тынык болуп калды. Командага жигиттердин баары эле контракт менен келген болуш керек, сиздерде? Командага жигиттер почти 100% эле контракт менен келди. Өзүбүздүн нарындан, өзүбүздүн балдар, нарындын өзүнүн намыста ойноп жүргөн балдар, андан кийин контрактка 3 бала дагы, экөө көлдөн, бирөө чүйдөн алынды, ошондон 2 бала. Аттар боюнча да айтсаңыз, аттарды быйыл жаңырттыңыздар беле же былтыркы аттар дагы барбы? Аттар 70% ат быйыл жаңырды да. Ошондо где-то 7-8 ат жаңырды. Ошондо 70% ат быйыл жаңырып, жаңы аттар алынды. Даярдык жакшы экен да. Кудай буйрса жакшы болду, жакшы. Өткөндө чучу кулак болуп, чучу кулакта да жакшы түшкөнсүздөр, Эми ал чучу кулак кайра кандай болот, кайра ошондой чучу кулак келеби деп турабыз. Негизи өткөн жолу сиздерге аябай жакшы болчу да. Ооба, сонун болчу. Жаңы командасыздар, бирок күйөрмандарыңыздар көп. Күйөрмандарга эмне айтасыз? Күйөрмандарга чоң рахмат айтабыз. Кудай буйрса мына алдыңкы оюндарга даярдыктар жакшы. Күйөрмандарды ошо баягы жакшы деңгээлде оюн көрсөтөбүз деп ишеничтебиз. Күйөрмандарыбызга чоң рахмат ушинтип намысты колдоп тургандарына. Биз дагы ыраазыбыз, ушу күйөрмандар көп болгонго бизге да жакшы, ошо бизге дагы мотивация берип турат да.